Reuters, Associated Press жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат агенттиктеринин соңку билдирүүлөрү жакынкы чыгыштагы кырдаалда кескин бурулуш болгондугун кабарлоодо. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга каттала кетиңиздер. Вашингтон убактысы боюнча шейшемби күнү кечинде Дональд Трамптын Иранга койгон ультиматумунун мөөнөтү аяктар алдында. АКШ, Иран жана Израиль 2 жумалык убактылуу ок атышууну токтотуу келишимине келишти. Бул чечим Пакистандын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн жашыруун дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кабыл алынгандыгы белгилүү болду. Трамп бул келишимди чоң жеңиш катары мүнөздөп, Иран тарап сунуштаган 10 пункттан турган тынчтык планын сүйлөшүүлөр үчүн негиз катары кабыл алганын жарыялады. Бул келишимдин эң негизги шарты катары Иран тарап Ормуз кысыгын 2 жумага бардык соода кемелери үчүн кайра ачууга макул болду. Бирок ультиматумдун мөөнөтү бүтөөрүнө бир нече саат калганда Ирандын аймагындагы стратегиялык маанилүү темир жол көпүрөлөрү, мунай терминалдары жана электр станцияларына абадан соккулар жасалгандыгы кабарланды. Айрыкча Ирандын мунай экспортунун негизги түйүнү болгон Харк аралындагы объектилер олуттуу жабыркаган. Ошол эле учурда Израилдин Хайфа шаарындагы турак жайлардын бирине Ирандын баллистикалык ракетасы тийип, кыйроолор орун алгандыгы маалымдалды. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Трамптын бул кадамын колдой тургандыгын айтканы менен, бул келишим Ливандагы Хезболла тобуна каршы жүрүп жаткан аскердик операцияларга эч кандай таасирин тийгизбей тургандыгын баса белгиледи. Ошол эле учурда Орус-Украина фронтунда кырдаал эки тараптан тең өтө курчуп айыгышкан салгылашуулар уланууда. Орусиянын коргоо министрлигинин соңку билдирүүсүнө ылайык, орус аскерлери Донецк багытында стратегиялык артыкчылыкка ээ болуп, бир нече калыптуу конуштарды көзөмөлгө алганын жарыялады. Орус тараптын маалыматы боюнча, акыркы суткада Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 1500дөн ашык аскери катардан чыгарылып, батыштан келген бир нече брондолгон техникалар жана артиллериялык системалар жок кылынган. Орусиянын авиациясы жана ракеталык күчтөрү Украинанын тылдагы аскердик өнөр жай комплекстерине жана энергетикалык түйүндөрүнө таамай соккуларды улантууда. Өзгөчө Купянск жана Лиман багыттарында орус бөлүктөрү активдүү чабуулдарды улантып, фронт сызыгын алдыга жылдырууга аракет кылып жаткандыгы кабарланды. Экинчи тараптан Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы коргонуу линиясы бекем кармалып жаткандыгын билдирүүдө. Украин тараптын берген маалыматына ылайык, фронттун линиясында бир сутка ичинде 170ден ашык аскердик кагылышуу катталган. Согуштун башталышынан берки жалпы жоготуулар тууралуу маалыматтар эки тараптан тең ар башка айтылып келет. Украинанын маалыматы боюнча, орус тарап бир суткада 1000ден ашык жоокерин жоготкон. Айрыкча Константиновка багытында Украин бөлүктөрү орус аскерлеринин чабуулдарын ийгиликтүү кайтарып жатканы айтылууда. Акыркы суткада орус тараптан 5 танкы жана 63 артиллериялык системасы иштен чыккандыгы маалымдалды. Ошентип фронттогу абал өтө динамикалуу бойдон калууда жана эки тарап тең өз позицияларынын бекемдигин жана ийгиликтерин далилдөөгө аракет кылышууда. Дүйнөлүк экономикалык айдыңда болсо, эл аралык валюта фондунун соңку отчету кызуу талкуу жаратууда. 2026 жылга карата глобалдык экономикалык өсүш 3,3% деңгээлинде туруктуу болору болжолдонууда. Жакынкы чыгыштагы чың алуунун бир аз басаңдашы менен мунайдын баасы дүйнөлүк биржаларда ылдыйлай баштады. Ошого карабастан, АКШдагы инфляция 4%дык көрсөткүчкө жетип, күтүлгөндөн жайыраак төмөндөөрү айтылууда. Дүйнөлүк экономиканын барометри болгон JP Morgan борборунун аналитиктери 2026 жылы дүйнөлүк рецессия болуу ыктымалдыгына 35% деп баалап жатышат. Негизги экономикалык тобокелдиктер катары технологиялык сектордагы күтүүлөрдүн өзгөрүшү жана геосаясий чың алуунун күчөшү аталууда. Көптөгөн борбордук банктар пайыздык чендерди төмөндөтүү саясатын токтотуп, азыркы жогорку деңгээлде кармап турууну чечишти. Бул жагдай өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасына кошумча кысым көрсөтүшү мүмкүн. Бирок жасалма интеллект тармагына жумшалып жаткан инвестициялар дүйнөлүк рыноктун өсүшүнө негизги кыймылдаткыч күч болуп жаткандыгы белгиленди. Космос тармагында болсо тарыхый окуя катталды. НАСА уюмунун Артемида 2 миссиясынын алкагында 4 астронавт айда айланып учуп, адамзат тарыхындагы эң алыскы аралыкка саякат жасашты. Астронавттар Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох жана канадалык Жереми Хенсен жерден 406 000 чакырымдан ашык алыска узап,
1970 жылғы Аполлон 13 миссиясы тарабынан коюлган рекордду жаңылашты. Астронавттар айдын аркы бетинде болгон учурда жер менен байланыш 40 мүнөткө үзүлүп, бул учурда алар космостук мейкиндиктин өзгөчө көрүнүштөрүнө күбө болушту. Астронавт Виктор Гловер бул саякат учурунда күндүн тутулушун космостон көрүү мүмкүн болгонун жана бул сүрөттөп жеткире албас таасир калтыргандыгын билдирди. Артемида 2 экипажы учурда жерге кайтып келе жатышат жана алардын кемеси 10 апрелде Тынч океанга конору күтүлүүдө. Бул миссия келечектеги айга конуучу Артемида 3 жана Артемида 4 долбоорлор үчүн өтө маанилүү маалыматтарды топтоого мүмкүндүк берди. НАСА ошондой эле айдын бетинде адамдар туруктуу жашай ала турган база куруу пландарын ишке ашырууну улантууда. Бул ийгиликтүү учуу адамзаттын Марска карай жасаган кадамынын башталышы катары бааланууда. Ушул сааттарга болгон маалыматтар ушулар болду. Биз окуялардын өнүгүүсүнө көз салып, сиздерге так жана далилдүү маалыматтарды жеткирүүнү улантабыз. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.